Алмазбек Зарылбекович, албетте бул мыйзам долбоору түпкү максаты негизи жакшы. Мына акыркы учурларда зордук, зомбулук, коомчулукта актуалдуу болуп кетти. Бирок ошол менен биргеликте эле сиздер бул баягы 7 күн 14 күн көтөрүп атасыздар. Туура айтканбы? Туура. Анан эми мындай карап көрсөк, эми үй бүлө болгондон кийин эми ар кандай өйдө алды болот экен. Ошол эле бизде эле мына жакында эле бир аксакалдар соту менен сүйлөшүп отуруп калдык. Ошол киши айтып атат, эми акыркы учурларда жогорку кеңеште дейт, жалаң жазалоо өтө алдыңар силер депчи. Ошо эми 7 күн отурган киши 14 күн отура албай калабы? Бул жөн эле мындай карап көрсөңүз бир болбогон мыйзам болуп атат да. Мына биринчи жолу коомдук неме жумушка тартылат экен. Экинчи жолу камакка отурат экен 7 күн. Анан ошону айтып атат, эми ушул жерде карап көрсөң, наоборот эл менен иштесе дейт ушуну бир. Айыл өкмөттөр бар, эмтоолар бар дейт. Ошол жерде илгерки аксакалдар соту дегендер бар эле. Соттун төрагаларына мына сиздерге окшогон ушул бир мыйзамда иштеген, укук коргоо органында иштеген абройлуу, айыл жерине кадыры барктуу, аттуу баштуу, эл сыйлаган кишилер аксакалдар соттун төрагасы кылып койсо дейт. Баягы үй бүлө деген урушат экен дейт. Ачуу душман акыл дос дейт. Эки уруша кеткен апарып эле камап коет экен дагы. Анан сот ордер чыгарып берет экен. Туура айтып атамбы? 30 күн үйүнө барбасын деп. Эми элестетсеңиз, үй бүлөдө атасын каматып койду, балдары энесине болгон жек көрүндү, сезими пайда болду дейт. 30 күн үйүнө бара албайт дейт. Ошо камалган жигит. Кот ким болбосун. Үйүнө бара албай аялы менен душман болот дейт. Мындан да чаташтырып атасыңар дейт да. Мен турамыз айтып атам, урматтуу. Мына баардык юристтер отурасыңар. Ушул жагын бир карап, ушул жагын бир мен кат түсүндүрө берейинчи, ушул жагын кошо кетсеңиздер. Мына баардыгын булар кошуш керек. Албетте бул эми зордук, зомбулук кылгандарды алар аябасыз жазасын алып атат. Аларды аябаш керек. Анан эми мындай бир 7 күндө 14 күн көтөрүп коюу менен биз алардын баарын токтото албайт экенбиз да. Туура. Берде Саширович, бул эми 7 күндөн 14 күнгө көтөрүү деген бул эми профилактикалык чара деп эсептелип атат. Негизги сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун концепциясы бул электрондук ыкмаларды жана санарип системаларды колдонуу. Бүгүнкү күндө жана охранный ордер бул берилип атат, бирок ошонун камсыздоосу, обеспечениясы жок болуп атат да, механизмдери. Бунун баары ошо көзөмөлү, охранный ордердин талаптарынын көзөмөлү бул тек гана ошо участковый инспектор ИИМдин кызматкерине түшүп калат экен. Бул ошол жакшы мындай бир натыйжа берип атат деген ой пикир менен ушул мыйзам долбоору иштелип чыкты. Мыйзам долбоору негизги концепциясы бул санарип системаларды колдонуу, электрондук билерик, мобилдик приложение. Андан кошумча чара катары ошол 7 күндөн 14 күнгө көтөрүп атабыз. Бул профилактика катары. Сиз туура айтып атасыз, 7 күн 14 күн көп роль ойнобойт, бирок 14 күн дагы ошол үй бүлөлүк зомбулукка кылган жаранга бул эле бир профилактика катары таасир этет деп ойлойбуз да. Мен жана сизге алдыда айтып кеттим го. Ушуну дагы ушул мыйзам долбооруна кошумчалык киргизип берсеңиздер, мен сунушумду берейин. Сунушуңузду бериңиз, карап чыгалы. Барлык жерлерде азыр эмтөө дегендер бар, айыл өкмөт дегендер бар. Эми анча жерлерде чакырып эле аксакалдар, соттор өздөрү эле элдештери өздөрү эле жайга салып коет экен. Мына айтчу атат, үй бүлөнү андан беш битер курчутуп, эрди атын душман кылып койгончулар болуп атат дейт. 30 күн үйүңө барбайсыңдар, кайка барат үйүнө? Кайка барат мындай да моральный? Чыгат айласынан ичет, тамагы дагы жаман жолдорго барат дейт. Мына эми баардыгы эле юристсиңер, мынакей. Баардыгы эле баягы мыйзамды жакшы билесиңер. Эми биз көп учурлар жазалоо эмес, мүмкүн ошону бир элге жакыныраак, айыл жеринде элдин көйгөй жагын бир жакыныраак үнүндү укпаса ошо болмок да. Ошо сунушуңузду берсеңиз карап чыгалы, кагаз түрүндө.